Салам достор, бүгүн биз дагы келген бир суроону карап көрөбүз. Ал мындай деп жазган экен: мен өзүмөн жогорку чоң адамдардан корком, алардын алдына келгенде апкарып калам деген суроо келген экен. Албетте бул көптөрүбүздүн эле көйгөйүбүз. Эмнегедир ошондой адамдардын арасына барганда сүйлөй албай апкарып, өзүбүздү кичинекей сезип, же болбосо өзүбүздү акылсыз сезип айтор, баягы кайраттуу, күчкө толгон адам каякадыр жашынып калгандай болот да. Бул нерсени басофобия деп коет, башкача айтканда директордон, мүдүрдөн, начальниктен коркуу, же болбосо өзүң мындай байлык жактан же билим жактан жогорку турган адамдардан коркуу же өзүңдү ишенимсиз сезүү. Эми ушул нерседен кантип арылганга болот? Деги эле биздин аң сезимибизде биз дайыма элестетүү менен жашайбыз. Мисалы, биздин көйгөй бул нерседе биз корккон адамдарды биздин элестетүүбүздө абдан бийик коюп алганбыз да. Бийик. Аларды караш үчүн керек болсо бизде кээде мындай бир нерсеге чыгып караш керек болгон сыяктуу. Жана бийик коюп алганыбыз аз келгенсип, аларды ушунчалык бир өңдөрүн аябай сонун, сочный бир абдан көркөм кылып элестетип алганбыз. Ал деген мындай, тигиндей, баландай деген сыяктуу. Эми бир нерсени эске алыңыз. Алар сиздин элестетүүңүздө өздөрү жогору чыгып алган жок, сиз чыгарып койдуңуз жогору. Эми ушундай эле элестетүү, бирок ылдый жакта элестетүү деген элестеткен адамдарыңыз да бар. Сиз ал адамдар менен өзүңүздү кандай алып жүрөсүз? Балким ал адамдарды басынтасыз же ал адамдарды теңизге албайбыз. Бул дагы көйгөй. Мен сунуш кылат элем, дайыма адам баласын элестеткенде бир деп тепкичте, ал кандай адам болбосун, ал инсан, анын өзүнүн баалуулуктары бар, көз карашы бар, пикири бар, ал өзүнүн күчтүү жактары бар инсан. Демек, сиз жогорку жакта сиз коркуп аткан адамдарды бир тепкичке алып келесиз. Бул мага окшогон эле адам, бул директор болсо дагы мендей эле, бул башка күчтүү жактары бар, мен башкача, ал өзгөчө, мен дагы өзгөчөмүн деп элестетесиз да. Анан жанагы көркөм кылып элестетип алган нерсеңизди акырындык менен мындай бозомук эле өңгө айландырасыз. Кадимкидей эле күнүмдүк эле нерсе деп өзүңүздүн аң сезимиңизде бул нерсе менен иштесеңиз, жана мээңизде муну машыктырып, дайыма өзүңүзгө кайталап, сейил, ал адам сендей эле адам. Ал адамды өзүң менен эле бир тепкичке кой деп кайра-кайра мээңизге эскертсеңиз, акырындык менен басофобиядан, башкача айтканда, босстордон, чоң адамдардан коркунучтан арыласыз.